Саламатсыздарбы, менин YouTube студенттерим. Бүгүнкү сабагыбыз грамматика сабагы. Зататоч плюс өлрүл виесо деген грамматиканы окуйбуз. Жакшылап көңүл буруңуз, зататочко гана уланат. Чакан диалог аркылуу түшүндүрө кетейин. Бул оранжевый түстөгү диалог, ал эми көк түстөгү туура окулуштары гана. Анда эмесе окуйбуз. Мисо. Йонgjun 씨, 꿈이 뭐예요? Йонgjun мырза, кыялыңыз эмне? Йонgjun, 저는 BTS 같은 가수가 되는 것이 꿈이에요. BTS сыяктуу ырчы болуу менин кыялым. 그러면 꿈을 위해서 무엇을 하고 있어요? Анда кыялыңыз үчүн эмне кылып жатасыз? 저는 꿈을 위해서 노래 연습도 하고 춤도 배우고 있어요. Мен кыялым үчүн ырдаганды машыгып, бий дагы үйрөнүп жатамын. 꿈을 위해 노력하는 모습이 보기 좋네요. 응원할게요. Кыялың үчүн аракет кылып атканыңды көрүү абдан жакшы. Сени колдоймун. Келиңиздер, жакындан бул грамматика менен таанышабыз. Бардык эле зататочтордун аркасына пачым бар же жок экенин карайбыз дагы өлрүл виесону улап койсок, кыргыз тилиндеги үчүн деген сөз болуп калат. Апам үчүн, үй бүлөм үчүн, мисалы үчүн, кыялым үчүн, сиз үчүн, өзүм үчүн деп сүйлөп жатканда үчүн деген сөздү кыргыз тилинде жөн эле алып келип туруп зататочтун аркасына коюп коебуз. Корей тилинде болсо бир аз башкачараак түзүлөт. Келиңиздер, мен силерге мисалдар менен бирден түшүндүрүп өтөйүн. Мисал үчүн, Йонgjun айтты: "저는 꿈을 위해서 мен кыялым үчүн 노래 연습하고 춤도 배우고 있어요." Эмне кылып жатам деди? Кум, кыял, кум, ыл. Эгерде пачым бар болсо, ыл кошулат. Кум, ыл. Кум бул максат, кыялы. Максат, кыялым үчүн. Эмне кылып жатам деди? Кыймыл аракет. Ыр дагы машыгып, бий дагы үйрөнүп жатам деди. Мунун баарын эмне үчүн жасап атыптыр? Кыялы үчүн. Мокчок, максат, кум, кыял. Демек, кимдир бирөө үчүн же бир нерсе үчүн жасаган иш аракетибиз максаттуу түрдө жасаган. Бул жерде ырдады жана бий үйрөнүп жатам деди. Максат, кыялын ишке ашырыш үчүн. Эстеп калабыз, зататочко гана улайбыз. Виесо деген сөздү зататочтун аркасынан унутуп калбайбыз. Өл, рөл сөзсүз кошулушу керек. Жакшылап ар бирин конспект кылып жазып алыңыз. Эгерде түшүнүксүз болсо, кийинки мисалды караңыз. Мен экинчи мисал менен дагы бир жолу түшүндүрө кетейин. Кийинки мисалыбызда дагы караңыз. Нана айтып атат: "제가 좋아하는 가수를 위해서 선물을 준비했어요." Мен жакшы көргөн ырчым үчүн дейт. Ким үчүн? Жакшы көргөн ырчысы үчүн. Касу. Пачым жок, ошондон рыл уланды. Касу рыл. Виесо. Ырчы үчүн. Сомуру 준비했어요. Белек даярдадым. Кыймыл аракет эмне болуп атат? Белек даярдап атат. Ким үчүн экен? Ырчы үчүн болду. Касу рыл. Эгерде кыргыз тилинде болсо, ырчы зататоч, үчүн деп эле улап коймокпуз. Бирок корей тилинде пачым бар болсо же жок болсо, ошонун айырмасы бар. Өл же рыл деп улайбыз. "제가 좋아하는 가수를 위해서 선물을 준비했어요." Түшүнүктүү болдубу? Ар бир сүйлөмдөрдү ушундагы түстөр менен жазып алыңыз дагы, котормолорун жанына жазып алыңыз. Өзүңүздөр да жакшылап бул грамматиканы сиңирип, өздөштүрүп алыш үчүн өзүңүздөрдүн сөзүңүздөр менен үчүн деген сүйлөмдөрдү жазып чыксаңыздар болот. Ал үчүн мен дагы бир жолу схеманы түшүндүрө кетейин. Өл, рыл, виесо. Ушул эки эле сөздү алып келесиз дагы, пачым бар же жок экенине карайсыз, жакшылап байкайсыз. Экөөнүн тең бирөөсү түшүп калса болбойт. Мисалы үчүн, үй бүлөм үчүн деген сөздү алып көрсөк, кажок. Пачым к болду. Кажок ыл 위해서. Үй бүлөм үчүн. Кажок ыл 위해서. Үй бүлөм үчүн. Мисалы үчүн, үй бүлөм үчүн иштеп жүрөм, үй бүлөм үчүн бир нерсе кылып жүрөмүн деп айтсак, кум бул кыял, мы пачым бар. Ошондуктан кум ыл 위해서. Кыялым үчүн, келечегим үчүн, кыялдарым үчүн эмне кылып жасап жатамын азыр. Эгерде пачым жок болсо, мына пачым X деп турат. Пачым жок болсо, рыл деп улап коебуз. Мисалы үчүн, апам үчүн деп алсак, 엄마. Пачым жок экен, 엄마를 위해서. Апам үчүн, 엄마를 위해서.
Байкап атасыздарбы? Рыл виесо экөө тең уланышы керек. No, sen, пачым жок экен. Sen үчүн деп сүйлөй турган болсок, норыл виесо. Sen үчүн. Норыл виесо. Түшүнүктүү болдубу? Анда грамматиканы жыйынтыкта турган болсок, мындай кылып схема түзүп алыңыздар өзүңүздөргө. Ушундай таблицаны түзүп туруп, бул грамматиканын конструкциясын жакшылап өздөштүрүп алыңыздар. Кажогыл виесо, оммарыл виесо, кумыл виесо, пачым бар жок экенин жакшылап эске алабыз. Кыргыз тилинде оңой эле, бизде аркасына үчүн деген эле сөздү улап койсок, бүттү ошол менен. Да бир жолу биз машыгып көрөлүк, йонсып кылып көрөбүз. Мен бул жерде мына иге та, но, ханын сори я. Сори деген үн деп которулат. Чынында бирок сен үчүн айтылган сөз деп которулат. Мунун бардыгы сен үчүн айтылып жаткан сөз. Иге та, норыл виесо ханын сори я. Түшүнүктүү болдубу? Ного эле рыл виесону улап койду. Экинчи мисалды карап көрүңүз. Чонун кажок 외국에서 일하고 있어요. үй бүлөм үчүн чет өлкөдө иштеп жатамын. Ким үчүн? 가족을 위해서. үй бүлөм үчүн чет өлкөдө иштеп жатамын. 가족 деген сөзгө пачым бар экенин карадык дагы ылды коштуруп 가족을 위해서. Ушул жерде хга басым жасабайбыз, 위해서 деп окуйбуз. 위해서. 위해서. Жеңил эле өтүп кетебиз. Үчүнчү мисалга көңүл буруңуздар. Үчүнчүнүн 당신은 돈 어디까지 포기할 수 있습니까? Siz акча үчүн кайсы жерге чейин таштап сала аласыз? То есть эмнелерди кыла аласыз деген сөздү айтып жатат. 돈 пачым бар экен, 돈을 위해서. 당신은 돈을 위해서 어디까지 포기할 수 있습니까? Грамматика түшүнүктүү болгон болсо, комментарийга сөзсүз жаза кетиңиздер. Сиздер үчүн бул тема актуалдуу болдубу, түшүнүктүү болдубу? Экранын ар жагында мен жакшы билбеймин, сезбеймин. Ошондуктан жаза кетиңиздерди өтүнөмүн. Ал эми сиздерге суроо. 여러분은 꿈이 뭐예요? кыялыңыздар эмне? 꿈을 위해서 무엇을 하고 있어요? кыялыңыздар үчүн эмне кылып жатасыз? Жоопту комментарийга калтыра кетиңиз. Анда эмесе кийинки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.